23 bölüm. Андан кийин Иса элге жана өз шакирттерине мындай деди: Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер Муса пайгамбардын ордун басышты. Ошондуктан алардын айткандарынын баарын аткаргыла, сактагыла. Бирок алардын кылганын кылбагыла. Анткени алар айткандарын өздөрү аткарышпайт. Көтөр алгыс оор жүктөрдү таңып адамдардын ийине артып коюшат. Өздөрү болсо ага колунун учун тийгизип коюуну да каалашпайт. Бардык иштерин элдин көзүнө көрүнүү үчүн жасашат. Чекелери менен колдоруна байлаган мыйзам жазылган кайыш кутучаларынын көлөмүн чоңойтушуп, кийимдерине таккан чачыларын узартышат. Ошондой эле тойлордо төрдө отурууну, синагогаларда алдыңкы орундарда отурууну, эл чогулган жайларда айлык алууну жана адамдардын аларга устат, устат деп кайрылып турганын жакшы көрүшөт. Ал эми силер устат деп аталбагыла, анткени силердин бир гана устатыңар бар, ал Машаяк. Силер болсо бир туугансыңар. Жер үстүндө эч кимди ата дебегиле, анткени силердин бир гана атаңар бар, ал асмандагы атаңар. Жол башчы деп да аталбагыла, анткени силердин бир гана жол башчыңар бар, ал Машаяк. Араңарда ким чоң болсо, ал силерге кызматчы болсун. Анткени ким өзүн көтөрсө, ал басынтылат, ким өзүн басынтса, ал көтөрүлөт. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Асман падышачылыгына адамдардын кирүүсүнө тоскоолдук кыласыңар. Өзүңөр кирбейсиңер, киргиси келгендерди да киргизбейсиңер. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Жесирлердин үй жайын тонойсуңар. Эки жүздүүлөнүп узакка сыйынасыңар. Ошого жараша алчу жазаңар да оор болот. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Ишенимиңерди бир адам болсо да кабыл алыш үчүн жер сууну айланып чыгасыңар. Кабыл алгандан кийин аны өзүңөрдөн экесе ашып түшкөн оттуу көл уулуна айландырасыңар. Сокур жол башчылар, силерге кайгы. Силер ибадаткананы оозанып ант берген эч нерсе эмес, ибадаткананын алтынын оозанып ант берген адам антын аткарууга тийиш дейсиңер. Акылсыздар, сокурлар, кайсынысы маанилүү, алтынбы же алтынды ыйык кылган ибадатканабы? Курмандык чалынуучу жайды оозанып ант берген эч нерсе эмес, курмандыкты оозанып ант берген адам антын аткарууга тийиш деп да айтасыңар. Акылсыздар, сокурлар, кайсынысы маанилүү, курмандыкпы же курмандыкты ыйык кылган курмандык чалынуучу жайбы? Курмандык чалынуучу жайды оозанып ант берген адам курмандык чалынуучу жайды жананын үстүндөгүнүн баарын оозанып ант берген болот. Ибадаткананы оозанып ант берген адам ибадаткананы да, ибадатканада жашаган Кудайды да оозанып ант берген болот. Асманды оозанып ант берген адам Кудайдын тактысын жана тактыда отурган Кудайды оозанып ант берген болот. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, силерге кайгы. Эки жүздүүлөр, силер жалбыздан, анистен жана зиреден ондук бергениңер менен мыйзамдагы эң негизги нерселерди, акыйкаттыкты, ырайымдуулукту жана ишенимди таштап койдуңар. Тигини да кылыш керек, бирок муну калтырбаш керек эле. Сокур жол башчылар, чиркейди чыпкалап саласыңар, түбүнү болсо жутуп коесуңар. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Чөйчөңөр менен мискейиңердин сыртын тазалайсыңар, бирок алардын ичи талап тоноочулук менен адилетсиздикке толгон. Сокур фарисей, адегенде чөйчөгүң менен мискейиңдин ичин тазала, ошондо алардын сырты да таза болот. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Силер сыртынан кооз көрүнгөн менен, бирок ичи өлүктөрдүн сөөктөрүнө жана ар кандай ыплас нерселерге толгон акталган мүрзөлөргө окшошсуңар. Сыртыңардан адамдарга адил көрүнгөнүңөр менен, ичиңер эки жүздүүлүк менен мыйзамсыздыкка толгон. Мыйзам окутуучулар жана фарисейлер, эки жүздүүлөр, силерге кайгы. Пайгамбарларга күмбөз тургузуп, адил адамдардын эстелигин жасалгалайсыңар. Ата-бабаларыбыздын заманында жашаган болсок, аларга окшоп пайгамбарлардын канын төкмөк эмеспиз дейсиңер. Пайгамбарларды өлтүргөндөрдүн уулдары экениңерди өзүңөр эле ушинтип күбөлөндүрүп жатпайсыңарбы? Ата-бабаларыңардын кыянат иштерин чегине жеткиргиле. Жылаандар, жылаан тукумдары оттуу көлдөн кантип качып кутуласыңар? Ошон үчүн мен силерге пайгамбарларды, даанышмандарды жана мыйзам окутуучуларды жиберип жатам. Силер болсо алардын кээ бирөөлөрүн өлтүрөсүңөр жана айкаш жыгачка кадайсыңар. Кээ бирөөлөрдүн синагогаларыңарда уруп, сабап, шаардан шаарга кууйсуңар. Адилеттүү Абылдын канынан тартып, ибадаткана менен курмандык чалынуучу жайдын ортосунда силер өлтүргөн Берехия уулу Захариянын канына чейинки адил адамдардын төгүлгөн каны силердин мойнуңарда.
Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары ушул муундун башына келет. Иерусалим пайгамбарларды өлтүргөн, өзүңө жиберилгендерди таш бараңга алган Иерусалим канаттуу өз балапандарын канатынын астына чогулткандай, мен да канча рет сенин балдарыңды чогултууну кааладым. Бирок сен каалаган жоксуң. Мына үйүң ээн калат. Сага айтып коеюн, Теңирдин атынан келе жатканга даңк деп айтканыңа чейин мени көрбөйсүң.